Ассаламу алейкум, Руслан. Кадан жайга кош келипсиң. Гиляс боюнча суроолор болуп атат. Гиляс кайсы түрлөрү кайсыл жерге түшөт? Гилястардын сортторун тандоо боюнча айтып берсең. Алейкум ассалам. Бекболатка жакшы сарды. Рахмат, Кош шүгүр. келдик. Гиляс боюнча негизде Турциядан бир канча гиляс сортторун алып келип атабыз. Көпчүлүгү көп жерлерге түшүп атат, буюрса жакшы эле. Анан гилястын сорттору боюнча бизде келаткан сорттор биякта майдын бул деле эме гиляс майдын башынан баштап июль августка чейин бышкан сорттор бар негизи. Биз алып келаткан сорттордун арасынан. Ерли бурлат деген гиляс келди быйылкы жылы. Ерли бурлат бул көпчүлүк гилястарды мына проблемный болуп аткан Кордия, Регина, Зират ушул сортторду дагы чаңдаштырат экен бурлат сорту. Өзү эң эрте гилястардын ичинен эң эрте бышкан гиляс болуп саналат. Андан кийин Нимба деген сорт келип атат. Нимба сорту бул дагы өзүн өзү чаңдаштырбайт, бирок чаңдашуусу оңой. Нимба деген сорт. Бул ысык жактарга келсе, бул каттуу да болот. Баягы Руслан, бизде негизинен ата мекендик болуп калган сорт Валовой 3 деген сорт. Бул негизи 20-30 жылдан бери бул эми популярдуулугун жоготкон жок да. Азыр эми ысык жерде мындан гектардан ашып кетсе 1 тонна же болбосо 2 тонна. Ал дагы жылы туура келип, климатта туура келип калса болуп атат. Анан башка убакта түшүмдөр аз да булчу. Азыр эми жаңы келаткан сорттордон кайсы сорттор түшөт, ошол боюнча сорттор тандоо боюнча айтып кетсең. Эми сорт тандоо боюнча мына айрыкча каттуу данектүүлөрдөн гиляска келсек, гилястын чаңдашуусу өтө кыйын болуп атат. Бардыгыбыз эле билебиз. Мисалы, климат өзгөргөндө күн уруп коюп атат, баткендикче айтканда күн урду дейт го гилясты. Мисалы, эми гилястын гүлү гүлдөйт, гүлдөгөндө нектары бөлүнүп чыгат, энелик клей деп коет эми анычы. Кээ бир жылдары ошол бир күн эле жакшы тийип алса, 20-25-30 градус тийгенде эле ошол энелик клей кургап кетип атат. Дагы бизде гилястар көпчүлүгү чаңдашпай калып атат. Ошон үчүн кандай болсо дагы айрыкча ысык жактагылар өзүн өзү чаңдаштырган гилясты эге берсе, буюрса чаңдашып өтө жакшы болот да. Шамал менен да чаңдаша берет. Өзүн өзү чаңдаштырбаган гилястар болгон болсо сөзсүз түрдө ары керек болот. Ары жок болсо дагы чаң болбой калат. Анан азыр чаңдаштырат экен, ушундай препарат бар экен, ошону чачабыз деп айтып атат. Ал гибрилин бул көп эле эмелер да бар. Дарылар составындачы азыр колдонуп аткан. Ал гибрилин болгону ошол чаңдашуу процессин, энелик клейин дагы узартып берет экен да, кургатпайчы. Ошондой эле эми ушул сортторго келсек, бизге мындай катар менен азыр бурлатты айттык, анан Нимба бышат. Нимба дагы кара кочкул, каттуулугу 70. Бул эми 65-60дан жогоркусу жакшы эле деп айтып атышат да. Каттуулугу 70, Нимбаныкы твердость каттуулугу пайыз. Валовойдуку 78 ошондой экен да. 70 болуп атат. Бул деле баягы эрте бышар гиляс үчүн жакшы да, өтө эле. Нимба деген сорт, бул деле чаңдашуусу оңой экен. Баягы эс алергендери точно эсте жок. Андан мына келаткан Свит Ариана деген сорт бар. Сабагы орточо, сабагы калың болот. Калибр деле Свит Ариананыкы 30-32ге чейин барып атат. Эми ал дагы баягы гүлүн суюлтуп, дагы химикаттарын чачканча салмагы 12 грамм түзүп атат. Анан ушул мезгил болсо май айынын 3-жумасына барып атат да Свит Ариана. Бул мисалы биздин түрктөр Наманган чустка эккен бактарынан айтып берип атат. Биз деле ошол укканыбызды буюрса жакында барып бышканда дагы көрөбүз, ошондо тартабыз. Анан эле ошон менен бирге 2-3 күн разница менен Royal Tiaga деген сорт келип атат. Бул Royal Tiaga американ сорту.
калибры деле 30-32 болот, 13-15 граммга чейин барат экен. Сабагы мунукудагы орто узун. Кыска эмес, орто узун Royal Tega. Бул дагы өзүн өзү чаңдаштырат. Ошо Sweet Ariana, Royal Tega, Sweet Lawrence дагы Sweet сортторун, Gabriel дагы Sweet не бир нерсе дегендер бар. Sweet сортторун өзүн өзү чаңдаштырган сортторду ошол ысык жактарга тиксек жакшы болот экен. Буюрсачы. Ошол мисалы Керметодо бахар гилястын өзүн эле 650 сомдон 1 килограмм сатты. Сатыптыр да. 1 килограмм гиляс майдын 10-15-тери 650 сом болуп атат. Ошол өзүн өзү чаңдаштырган каттуу болгон бахар эми жумшагыраак да. Ооба. Каттуу болгон гилястарды биз бышырып Өзбекстандан биринчи Россияга апарсак же Кытайга апарсак, эмне деген акчаларга сатып жакшы киреше көрсөк болот да. Royal Tega, Sweet Ariana ошол сыяктуу эрте бышар сортторду каттуу. Анан азыр бардыгы эмес эми көпчүлүгү мындай жаман көрүп аткан, болбойт деп аткан Cordia, Regina, Ziraat деген сортторго келсек да. Буларды болбойт экен, ал экен, бул экен, вообще болбойт экен деп атат. Булар негизи болот. Баягы сиз айткандай эле топ 10-деги сортторго кирген, каттуулугу бул 90-90дон дагы өткөн сорттор. Cordia, Regina, калибр деле 30-32, жакшы караса 34гө чейин барган сорттор. Булар спур эмес. Бул спур деген денеге алат мемени. Анан булар кубаттуу өсөт, спурлар акырын өсөт. Анан булар кубаттуу өсөт. Буларды кубаттуу өскөн үчүн кизер эле 6 же ВСЛ сыяктуу тамырларга кыйыштырылганын эккен болсок, биз кыйналбайбыз да. Кыйналбай түшүмгө дагы тез кирет. Жакшы түшүм алсак болот. Болгону буларды ысык жактарда гибридин себеп дагы башка кылып жакыныраак баягы апилителин точно табып бурулат сыяктуу. Эми булардын точно оригинал апилители бурулат деп атат да. Эң туура келген апилителичи эми бурулат. Анан Cordia, Regina бирин чаңдаштырат деп, бирин чаңдаштырбайт деп атышат. Анан именно Абдуллах Канкая деген түрк профессордун видеосу бар, YouTube'да карасаңыздар. Өкө бири-бирин чаңдаштырат экен дагы, ал элгендер да туура келет экен. Болгону гүлдөө мезгили бирмес экен да. Ооба. Биринчи Cordia гүлдөйт. Гүлдөп бүтүп кетип атканда Regina гүлдөйт дагы. Өкө бири-бирине илешсе 10-15% илешип калат экен. Бири-бирин чаңдаштырыпчы. Ошондо меме суюк болуп калып атат. Ошон үчүн чаңдаштыруучу сорт тандаганда дагы бирдей моментте гүлдөгөн, аллелгендери туура келген сортторду тандасак, ысыкта дагы биз чаңдаштыра алышыбыз мүмкүн да. Ысык жактарда дагы. Бирок буну салкын дегенде ортогу зоналар. Деңизден 1000, мына 800дөн жогору, 1400, андан жогору карап туруп кете берсек боло берет. Буюрса буну максимум 14тө деле боюн кармап, зелень обрезканы кылып, максимальный урожайга жаткырып атабыз. Быйыл түшүмүн дагы өзүбүздүн бактан көргөзөбүз буюрса. Былтыр биздин бакта эң жакшы болгон Regina жакшы болду. Ziraat өтө көп гүлдөдү, бул спурга кирип кеткен Ziraat делечи. Cordia жакшы гүлдөй албады. Regina'нын мөмөсүн эле жедик. Эми бирин серийин болду, калибр өтө жакшы, сабагы 5 сантиметр, вообще эле узун болду да. Ошондой болду. Анан азыр жаңы сорт кирип келатат, эми кечкилерден да. Royal Helen деген сорт бар. Royal Helen бул Валовой менен бирдей учурда пышат экен. Skina менен да бирдей учурда пышат экен. Өзүн өзү чаңдаштырат. Анан калибр 30-32 болот. Каттуулугу дагы мунуку 78 болуп атат. 75-78. Валовой менен каттуулугу бирдей болуп атат. Эгерде бул Royal Helen'ден чоң бактарды кыла турган болсок дагы боло берет да. Болгону бул сорттордун баягы канын тазалап туруш үчүн өзүн өзү чаңдаштырса дагы кийин майдаланып кетпеш үчүн жанына башка гени туура келген бир сортту кошуп коюш керек. Же универсальный апилительдерди арасына кошуп коюш керек. Skina дагы диплоидтин өзүн өзү чаңдаштырган сортторду кошсок болот. Анан Carmen деген сорт бар. Carmen деген сортту
жаңы келіп атат да Кыргызстангач. Түрктөр айтып атат, буну Азербайжан тигет дейт. Азербайжан эмнеге тигет десе, ал жакта эми кышкы суук болбойт экен да. Бак уйку сааты аз экен. Азыраак экен. Буну дагы мисалы мына ыстык жактарга тигип көрүш керек. Бирок чаңдашуу да кандай болот, аны эми билебиз. Буюрса 3000 түп келип атат кармен. Салкын жактарга коркпой тиге беребиз, ыстык жактарга тигип көрөбүз. Себеби түрктөр айтып атат, ыстык жакта болот деп атат да. Кармендечи. Себеби баягы кышкы уйку сааты аз болгон үчүн эрте гүлдөйт экен да. Эрте гүлдөйт экен дагы, эртерээк чаңдашып, ошондой эмеси бар экен да кармен. Калибри 36-га чейин барып атат. Өздөрү баягы Азербайжан, азер тилинде жазып туруп ютубка чыксаңар, сразу кармен гилас деп туруп жазып туруп кылганда, баягысы салганда 36 чыгып атат да кармен. Вообще сонун гилас. Каттуулугу башкасы любой жака. Өтө чоң болот экен да бул. Эң чоң болуп. Анан мына зират сорту дагы ошо биздин Баловойдун эле бир эми тууганы Наполеон группасы деп коебу. Ошондой экен да. Анан буну түрктөр 38 кишини алып барышат экен, калибри. Жаңгактай чоңдугу деп туруп макташкан гилас, эң чоң, сабагы эң узун, эң чоң, рекорд койгон гилас негизи ушул зират. Биз дагы буюрса ушул зиратты Кыргызстанга быйыл жакшы толугу менен өмөгө жатты биздики. Гүлдөгөн учурда гибридин себеп башка кылып, гүлүн дагы башка чаңчылар алып келип себеп буюрса зиратты көрсөтөбүз деген эме бар. Ушул чаңдашуусу кыйын да булардын. Ошого зиратты бирок эми түрктөр айтып атат, биз 6 ай гилас теребиз депчи. Апрелдин аягы баштап экен, сентябрдын аягы бүтөт экен да. Болгону туура эле жерге эгип алсак, жакшы эле болсо керек. Эми бизге келаткан гиластар боюнча азырынча ушундай маалымат. Коррида Регина боюнча ошол баягы экөөнүн гүлдөө мезгили бир болбой калып аткан үчүн чаңдаша албай калып атат. Ошон үчүн дагы башка сорттагы тигишибизге туура келип калып атат. Скина берип атабыз. Буюрса скина дагы бир учурда гүлдөп чаңдаштырат экөөнү теңчи эми. Ортосунда гүлдөп, элүү-элүүдөн элешип. Негизинен ушундай гилас боюнча дагы айта берсе эми сөз түгөнбөйт. Бул эми өтө чоң илим, биз бир чекесинде эле жүрөбүз, көп нерсени дагы билбейбиз. Ошондой гилас боюнча. Рахмат. Руслан, мына ушул гилас боюнча жакшы ойлоруңду айтып кеттиң. Мына азыр бизге дагы буюрса канча жакшы сорттор келет. Быйыл жакшы сортторду сунуштап атасың. Ишиңе ийгилик. Туугандар, бүгүн Русландан аздан оолак кичине болсо дагы маалымат алдык гилас боюнча. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Саламатта болуңуздар, туугандар.